Мен эми ушу Чыгыш электр акционерлик коомунун филиалынын профсоюз уюмуна жакында эле шайландым, 9 январда. Шайлангандан бери элдин бир көйгөйлүү маселелери чыгып атат да. Ошо Көл, Нарын, Каракол, Нарын филиалын экини кошуп, Балыкчы шаарына көчүрүп бармай да. Анан ошонун негизинде бир топ кыскартуулар болот экен. Мисалы үчүн Нарынды алсак, бир 46-47 киши кыскартылып, андан кийин Балыкчы шаарына дагы жумуш берүүгө сунуш берилет экен, Балыкчыга, Которулга. Ошо элдин көйгөйлүү маселеси ошол, жумушчу калабыз, кандай кылабыз деген эмелер менен кайрылып атышат. Анан ошо боюнча биз болгон жерлерге кайрылуу жаздык, жогорку кеңешке, холдингке жаздык, генеральный дирекцияга жаздык. Элдин кайрылуусу да, элдин көйгөйлүү маселелерин көрсөтүп, кандай болот, жоюлуп кетсек. Негизи ар бир адамдын өзүнүн азыр багып аткан үй бүлөлөрү бар да. Мисалы үчүн багы 46 кишинин бир 3төн баласы болсо эле 200 киши үй бүлөсүн бага албай калгандай да. Анан ошо боюнча кайрылганбыз. Анан ушуларды туура чечип берсе, жакшылап карап чечип берсе деп атабыз да. Негизи бул Нарындын да шартын караш керек. Радиус обслуживания биздики аябай чоң. Климаттык шартыбыз да өтө татаал. Ошонун баарын эске алып, бир жакшылап туура жагын чечип берсе деп эле кайрылганбыз. Жогоруда кесиптик биrdик уюмунун төрагасы айтып кеткендей, көйгөйлүү маселелер аябай көп болуп кетти. Сокращение болгондон кийин муну сокращение жасап Балыкчыга көчүрүп эконом жасайбыз деп атат да. Эч кандай эконом болбойт мынданчы. Чыгашанын үстүндө чыгаша болот. Андан тышкары бул Нарын областтык мекеме болчу да. Областты почти что жойгонго барабар болуп атат да. Интернетте бирөөнүн эмеси жүрдү эле, 3 областка эле бөлүп коюптур. Ысык көл, Нарынды бириктирип, Талас Чүйдү бириктирип, Ош Жалал Баткенди бириктирип эле 3 област кылып. Негизи Кыргызстанды ушинтип кичирейтип отуруп өзүбүз дагы жок болуп кетебизби деп атабыз да Кыргызстан. Жанагы эконом боюнча биздин холдингдин Назаров эконом жасайын деп ушуга алып барып атат. Мына Балыкчыдан зданияны алышат арендага, ага төлөнбөй. А жерге көчүп барган бияктан 25, тияктан 25 кишилер тияққа барат деп атат, 50 кишиге тамса таап бериш керек. Алардын үй бүлөсүн да караш керек, окууга кириш керек. Аялы иштебесе, аялына жумуш таап бериш керек. Бунун баары чечиле койчу маселе эмес бул. Жөндөн жөн эле мындай эме жасап атышат да. Ойлонулбаган иш кылып. Жакшылап мындай түшүнгөн кишиге муну мен эконом кыла албайт да. Андан тышкары бул жерде көп жылдардан бери эмгектенген, эмгеги сиңген кишилер бар. Алардын баары эми бизден 46 киши, 25 киши тияққа берсе, 71 киши филиалда жок болуп атат да. Филиал өзү жок болуу астында турат. Бул жерде көп болсо бир 30га жакын киши калат экен, 30 киши тетияктан бери келип, ушу биздин Нарын областы эң чоң областта, ошонун линияларын жабдып, ошол подстанцияларды карап бериш үчүн канча деген каражат кетет. Командировочный төлөш керек. Транспортный расход деген бар. Негизи биздики биягы Жалал-Абадка чейин тогуз бизге кирет да. Тиягы Кытайга чейин, Аксай арпадан бери бүт баарын карайбыз да. Эми ошонун баарын
көлдөн келип карап бериш кыйын эле болот го бул. Чындыгын айтканда бул башкача, бул баягы Ширшовдун эмеси менен этап менен келаткан маселеби деп калдым да, менин оюмда. Себеп дегенде бул энергия системаны чачыратып аяк жагында сатыла баштамак да менчикке. Так ошол жолго баратабыз биз. Жеке кимге кайрылат элеңиз? Бийлик башындагылардан кимге кайрылат? Бийлик башында Сооронбай Шариповичке кайрылат элек. Мында быйыл региондорду өнүктүрүү, балдарды коргоо жылы деп кошподубу? Санариптештирүү деп. Ошол учурда региондорду биз жок кылып атабыз да. Балдарды коргоодо биздин балдарыбызда сокращение болсо ким багат? Кандай кылып окуткузабыз, вот кыйын болуп атат да. Биринчиден ушул президентке кайрылат элем. Экинчиден парламентке кайрылат элем. Ушундай көйгөйлүү маселелерди чечип бериңиздерди сурайбыз деп. Өкмөткө кайрылат элек. Башчысы Абылгазиевке. Эми президенттин сөзүн мында бош койбостон региондорду өнүктүрүү, балдарды коргоо, санариптештирүү дегенден ошону ишке ашырганга аракет кылалы. Башкача маселе менен. Кишини сокращение кылганда компенсациясын төлөш керек. Канча? Конечно. Бул филиалдын бар пайдасы эмне? Ошентип сокращение кылды, көлгө жиберди. Таба турган пайдасы эмне? Таба турган пайдасы бул жерден биздин холдингдин председатели Назаров экономист эмеспи? Бул жагынан мен эконом жазайын деген мааниде болуп атат да. Бул жерден эконом көрө алгам жок. Мен 10 сомдо эконом жазап 1000 сом чыгыштагым келбейт да, правильно? Мында жакшылап ойлонуп көргөн кишиге бул эконом эмес бул. Бул просто энергия системасын талкалашты, талкалагандын бир жолу да. Бул экинчи этап го дейм. Биринчи этабы бөлүүлө, экинчи этабы уже сатыла башташка. Мына Бакиевдин учурунда сатыла баштабадык беле энергия система. Туурабы? Эми анда революция чыгып кетип калып калдык эле, эми башка жол менен киришти да булар. Мен өзүм коммунисттик партиянын мүчөсүмүн. Ошол боюнча эле келатам да, коммунист боюнча эле. Туура эмес иштерин көргөндө чыдабай кетем да. Ушул жерге бир Ленин жетишпей атат, Ленин болуп туруп бир жакшылап революция кылса жакшы болот эле деп. Азыр биз астыга өмөк турсун, арт төбөстө кетип баратабыз. Бир да шаг алдыга жасаганыбыз жок да. Бир шаг алдыга, эки шаг артка деп айтчу эмес беле? Жок, андай эмес. Алдыга шаг жасаганыбыз жок биз. Артка эле кетип баратабыз. Таптакыр эле.